Ырчы Айпери Кубик кызы Instagram баракчасына коомчулукта катуу талкууга алынып жаткан Назира Айтбекованын жылаңач сүрөттөрүнө карата атайын пост жазып, эсиң барда этегиңди жап деп кайрылды. Жылаңач сүрөттөрдү киргизип, искусство, чыгармачылыкты даңазалап, өзүн сүйгөн адам болуп, бул иш уят эмес, өз денем, каалаганымды кылам деп жар салган. Башкалары аны колдоп, ага баа берген кандай заман болду. Эскертүү мусулманга деп айтылат. Сойку зынакор болуп, өз денесин акчага сатат. Азыр заман ушундайбы, сойкудан да төмөн болуп калдыбы дейм. Жылаңач денесин бекер эле жарыялап көрсөтүп жатат. Пайдаң тийсин, тийбесе зыяныңды келтирбе дейт. Тазалыктын белгиси ыйманда. Илгертен кыргыздын искусствосу ушундай беле. Курманжан Татка өзүн ушинтип сыйлаганбы. Кыргыз кызы качан жылаңачтанып, ошонусу менен сыймыктанды эле. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз. Кийинки муунга кандай үлгү болуп жатасың? Бир дагы эркек энесинин жылаңач денесин эл алдында көрсөткөнүнө чыдабастыр. Эркек деген кызганчаак болот. Эртеңки күнү аттиң болуп калбасын. Эскерттим. Эртең кыямат күнү мага асылбастыр эч ким. Аллах баарыбызга ынсап берип, туура жолдон адаштырбасын, шерменде кылбасын. Кечирим сурайм катуу кетсем. Силерге күйгөнүмдөн пост жазылды. Мага баары бир болсо жөн гана коет элем. Бул баарыбызга тиешелүү. Эсиң барда этегиңди жап, дейт ал. Эсиңиздерге сала кетсек, чуулгандуу посттору менен белгилүү актриса алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактарга жарым жылаңач сүрөттөрүн жарыялап, көпчүлүктү таң калтырган. Ал өзүнүн сүрөттөрүн жарыялап жатып, астына «Эй эки жүздүүлөр, маска кийип алып, эл алдында башканын ролун ойногон уят эмес да менин сүрөттөрүм уятпы? Өзүңөрдүн башыңардагы төөнү көрүп алгылачы, анан уят дегиле» деп жазган эле. Буга улай белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова дагы өз пикирин билдирди. Чечинсеңер назар тиет, кутуңар качат. Эң оору аркы дүйнөдөгү сурак. Алла таалам кечирсин, чечинбегиле кыздар, деген ал өзүнүн Instagram баракчасында. Ал арада Назира Айтбекова кайрадан «Тилиңерди тырмап бүттүңөрбү» деп жалпы окурмандарына арнап пост жазды. Анда мындай дейт: «Кантип атасыңар анан? Тилиңерди, эгоңорду тырмап бүттүңөрбү? Комплексиңерди толтуруп дегендей, ушактаганда, жамандаганда, төпөштөгөндө аябай бөксө жериңер толуп, бийик чыгып, кадимкидей эс ала түштүңөрбү деп эле сурап коеюн дегем. Мен бар, тоодой бактыңар бар. Мен силердин бактыңарга төрөлгөнмүн» деген өзүнүн укмуш бийикке чыгарган ыр бар эле го. Дал ошондой сезейин да өзүмдү. Эмне болуп кетер экен деп. Мендей тентек кыз силерге керек. Шокотерапия кылып турбасам, Афганистан болуп кетесиңер. Алиги сүрөтүм бүтө элек баса. Аны кийинки сапар катуу жинденгенде чыгарам. Чыдамсыздык менен күткүлө кара жандарым. Азыр маанай ажайып болуп турат, деп жазат ал Instagram баракчасында.